аткарып койсок ушундай дагы талаш тартыш да болбойт эле. Тилекке каршы бүгүнкү күндө мен ойлойм ушул стабилдүүлүккө могу эгерде демократия десеңер парламент кичине бир ошого кошум салым кошуш керек. Анан демократия деп атасыңар, эгерде ушул мына бүгүнкү чейин окуялар, ошол эле Роза Исаковнанын кошкон салымы демократияга, эми ар ким ар жакта жүргөндө баары тең качып, ошол бийликтен коркуп, түз чыккандан үйүнө жатып алып, анан кийин бүгүн эми ушундай түзүлгөндөн кийин жакшы конституция кабыл алынды. Эми конечно шаркабаттыктар бар. Бирок эми иштейли да мындан ары. Эми эл карап турат. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы бир жакшы принципиалдуу маселе болсо талкууласа болот. Сиздин оюңузча бул принципиалдуу эмес, азыр талкууланып жатканчы? Бул жергиликтүү кийлигишип атыштагы принципиалдуу эмес, себеби бул ошо закон о местном самоуправлении, местном госадминистрациянын мыйзамында жазылып турат. Бул жерде ал эми Равшан мырза айтып жаткан шайкеш келбешичи? Чындап эле Бакиев мезгилинде кабыл алынган жана ошол 2007-жылкы конституцияны түптөп турат деп айтып атышат да эксперттерчи. Бул мисалы үчүн президенттин ыйгарым укугун окуп берди. Ал эми премьер-министрдин ыйгарым укугунда 89 беренеде жазылып турат 7 пунктунда. Ошол жергиликтүү администрациянын башчыларын жергиликтүү кеңештин сунушу менен дайындайт же болбосо бошотот деген ал жерде жазылган. Бирок өзүн өзү башкаруу жөнүндө жазылган эмес. Ал жергиликтүү администрация жөнүндө жазылган. Өзүн өзү башкаруу жөнүндө жазылбай калган да. То есть бул эми противоречие жок. Эгерде ошол жерге жазылып кала турган болсо, бүгүн ошол эле сунушту премьер-министр берген. Ал эми мындай жолду кандай карайсыз? Парламент макул ошол мыйзамдарды иштеп чыкпай койду же карабай койду да. Бирок сиздер эртерээк сунуштап, анан күтүп парламент чечимин башка мыйзам менен же алар сунуштаган мыйзам менен өтсөңүз кандай болот эле? Бул маселени мен чечпейм. Шашылыш түрдө болду да. Бул маселени мен чечпейм. Шайлоону дагы мен жүргүзгөн жокмун, муну шаардык кеңеш жүргүздү. Мен ойлойм, бул бүгүнкү күндө принципиалдуу маселе эмес. Бүгүнкү күндө принципиалдуу маселе бүгүн биздин стабилдүүлүк, биздин экономикабыздын абалы. Албетте өкмөттүн тапшырмасын, жогорку кеңештин чыгарып берген мыйзамдарын жергиликтүү аткаруу бийликтерин баары тең сөзсүз түрдө аткарыш керек. Жанагы суроого жооп берип коесузбу? Анан мен Равшан мырзага өтөм да. Жана айтып атышпайбы, формалдуу түрдө өттү депчи, Самат вот аябай кызыктай пикир түзүлүп атат да. Сиз ушуга өзүңүздүн пикириңизди билдиресизби? Мен ойлойм, ал ошол атаандаш болобу, дагы бирөө болобу, мен ойлойм, баары бир ошол шаардык кеңештин депутаттары чечти. Ал эми бүгүн ал шаардык кеңештин депутаттарына мисалы үчүн мен сын пикир айтууга акым жок. Алар шаардык кеңештин депутаттары, аларга эл ишенип добуш берсе керек. Ошон үчүн менин кандидатурам сунушталгандан кийин өздөрү да демилге көтөрүп, депутаттар дагы 30га жакыны өздөрү дагы сунуш киргизип, ошо менин кандидатурамды колдошту окшойт. Менимче ушул Равшан мырза, сизге келген пикирлерден ушул Иса мырза айтып жаткандай эле парламентте ошо өкмөттүн мүчөлөрүн сындамай, өздөрү эчтеке жасабай эле бирөө бир маселе алып чыкса, ошону эле сындап жатып калмай да. Сиз келсеңиз кандай болот эле? Эгер мисалы үчүн мэр болуп дайындалып калсаңыз, сиз кантип кандай чараларды көрмөксүз? Күтмөксүзбү? Элдик шайлоого бармаксызбы? Эгерде менин партиям, Ата Мекен партиясы коалицияны түзүп, Ата Мекен партиясынын башчысы премьер-министр болуп отурса, эгерде мен шаардын башчысынын милдетин убактылуу аткарып атсам, анда мүмкүн мен айтат элем, анткени менин башыма келип аткан нерсе да. Мен бардыгын көрүп атам да, мен айтат болчумун. Ушундай маселе көтөрүлгөн турат жакында. Биз мыйзамды ордуна келтиришибиз керек деп кат жүзүндө кайрылат элем. Бул биринчи жол. Экинчиси, Иса мырза айтып кетти, парламент ар кандай маселелерге кийлигишип атасыңар деп. Туура, парламенттин жаратылышы, мына Иса мырза өзү дагы 3-4 жолу депутат болгон адам. Бардык маселеге кийлигишет. Парламенттин негизги жаратылышы бул сүйлөө деген сөз. Ошол жерде бардык нерсе талкууга алынат. Экинчи, биз парламенттик мамлекетти өттүк. Бүгүн парламентте контролдук дагы функция бар. Эгерде кайсы бир закон аткарылбай атса, бузулуп атса, анда парламент же болбосо депутаттар ал маселени көтөрүп чыгып, айтышка бул конституциянын негизинде толук укуктары бар. Сиздин сунушуңуз боюнча азыр кандай болуш керек эле, мисалы үчүн? Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жөнүндөгү жаңы мыйзам даярдалды. Бир топ юристтердин, депутаттардын катышуусу менен бүгүнкү күндө даяр турат. Жакын арада бул жогорку кеңешке кирет. Менин каршы болуп аткан себебим, мен Иса мырзага каршы эмесмин. Мен принципке каршы болуп атам. Себеби Иса мырзанын альтернативасы Красиенко эмес. Иса мырзанын альтернативасы мүмкүн Феликс Кулов, Нариман Түлеев, мүмкүн Равшан Жээнбеков.
Красиенко Иса мырзага альтернатива боло албайт. Бул жөн гана сыймалап, жылмалап Бакиевдин убагындагыдай болуп, өзүбүздүн кишини эптеп-септеп президенттик шайлоо келатканда мэр кылалы деген гана Отунбаеванын президент катарында аракети. Эгерде Кулов менен альтернатива болсо, мен Иса мырзага айтат элем, бул альтернативалык демократиялык шайлоо деп. Куловду утуп чыкса, же болбосо Тулеевди утуп чыкса, Красиенкону утуп чыгыш бул демократиялык деп айтыш кыйын. Экинчиден, биз эмне Лукашенконун убагында жашап атабызбы? Белоруссияда жашап атабызбы? 40 депутаттын 39-у колдоп атат. Бул эмне деген шумдук? Бул биз кайрадан Бакиевдин убагына тоталитардык мамлекетке кетип атабыз дегендин көрсөткүчү. Эгерде 40 депутаттын 25-и берсе, мүмкүн бул реалдуулукка жакын болот эле. 40тын 39-у колдогон деген бул мен ишене албай турган, бир демократияны колдогон аң сезимдүү адам ишене албай турган нерсе да. Мунун артында бир сыр жатат дегенди билдирет. Кандай сыр? Сиз айтып атасыз, президенттик шайлоого Роза Отунбаева киришти, өзүнүн адамдарын коюп атат депчи. Чечмелеп бересизби кыскача? Бишкек шаары бул стратегиялык шаар. Бишкек шаарында 600-700 миңге жакын добуш бар. Бул добуш келечекте ким президент болот? Ошол адам үчүн аябагандай маанилүү. Биринчиден, экинчиден, Отунбаева өзүнүн гана кадрын алып отуш үчүн бүгүнкү күндө мыйзамды дагы бузуп, демократиялык принциптерди дагы бузуп туруп, ушул жолго барды. Ошондуктан мен жанагы айтып аткан принципиалдуу позиция катарында биз депутаттар, жеке мен адам катарында, депутат катарында каршы туруп аткандын себеби ушунда. Равшан мырза, айтыңызчы, мен дагы эле түшүнбөдүм да, сиз мисалы үчүн ушул суроо чыкканда дароо эле айтып чыкпадыңызбы? Алдын ала мисалы үчүн ИО экени белгилүү, Иса мырзанын. Бирок ошо алдын ала алып чыксаңыз болот эле да. Чыгып парламенттечи. Мен мисалы шаардын мэринен мына Равшан мырза айтып атат, ушул коалиция ушул эки күн тартибин баягы аныкташ керек эле, ошону сунушташ керек эле. Оппозиция бүгүн, мен айтат элем, оппозиция өзүңүздөр ушул баягы мурунку эле баягы стиль менен иштеп атасыңар. Мурун бийликте бөлөк турганда ошондо биз алардын жетишпегендигин, кылып аткан иштерин, коррупцияга байланыштуу маселелерин баарын тең көтөрчүбүз. Ошонун ичинде мына мен дагы бир топ маселени көтөргөм. Бүгүн мисалы үчүн силер деле ошо каля менен кетип атасыңар. Баягы алдыңарда турат ким? Администрациянын жетекчиси, аны сындап атасыңар. Бүгүн ал жерде полномочия жок президентте бүгүн. Президент алып өтөйүн дегенде, президент дагы эртең өзү президенттикке барабы, барбайбы ошо бир Кудай билет. Анан эми бүгүн алдын ала эле күнөөлөй берген менимче бул деле бир баягы депутат эмес жигитчиликке жатпагат деп ойлойм, урматтуу Равшан. Анан эми баягы демократия эмес деп атасыз, Лукашенкону айтасыз, эми ушул демократия деп ушул конституция кабыл алынганына, ошонун негизинде чыны демократиялык жол менен шайлоо өтүп, таза өткөндөй муну бүт эл аралык эксперттердин баары тең баа берди. Анан эми бүгүн будамайлап бирөөнү бирөөгө өткөзө койду. Ал эми мен албетте өзүм жөнүндө айтканда туура эмес болот да, бирок бүгүнкү күндө менимче мына маселенин баары тең көбүнчө коалиция чечип атат. Коалиционун өкмөт чечип атат. Мынакей ошонун ичинде бүт кадр маселеси дагы паритеттүү чечилип атат. Эгерде сиздер ошол коалицияга кирсеңиздер, сиздер дагы бир баягы өкмөттүн бир өлчөмүндөгү баягы портфелдерди алып, сиздер дагы кошо иштемексиңер. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде бир кишини күнөөлөгөн просто адамгерчиликке жатпаган. Иса мырза, айтсаңыз, сиз өзү негизи ушул мына идеяга кандай карайсыз? Бишкек шаарынын тургундары мэрин өздөрү шайлаш керек деген. Мен мындай деп ойлойм. Кандай мыйзам кабыл алынса, ошондой болуш керек. Мамлекетте конституция жана мыйзамдар иштеш керек. Эгерде биз ошол ушу Равшан мырза айткандай мурунку эле баягы айта берген менен ур токмок менен боло берсек, биз кайта артка кетебиз. Ошон үчүн бүгүн бизде жаңы демократия бутуна туруп атат деп айтсам болот. Ошондой мыйзам даярдалып калса, сиз өзүңүз негизги принципиалдуу позицияңыз кандай? Мен эгерде мисалы үчүн 500 миң адам сизди шайласа, өзүңүздү бир нече эсе легитимдүүрөөк эсептейт белеңиз? Азыр 39 адамга караганда. Мен мындай ойлойм да, ал бүгүнкү күндө ошол закондо жазылган нерсе, ал мен ойлоп чыккан эмесмин. Мен дагы бир жолу айтам, мен шайлаган депутаттардын баягы берген добушуна же болбосо ойлоруна, пикирине эч кандай тиешем жок, биринчиден, тиешүүгө да акым жок. Ал эми шайлоо боюнча айтып атасыз. Мен Кудайга шүгүр ушул Кыргызстандын жаңы тарыхында 4 жолу шайлоо болду. 4-төн тең катышып, 60-70 миң деген шайлоочулардын ошол баягы купулуна толуп дегендей шайланып келген. Мана шайлоодон коркпойбуз. Негизи бүгүн эми мен ойлойт элем,